To the summer of love. Ошто достук чек-ара бекети ачылды. Тарыхый иш-чара кечке мал кыргыз-өзбек чек-арасындагы достук көзөмөл өткөрүү бекетинде болду. Карапайым эл күткөн чек-аранын ачылуу аземине кыргыз тараптан 1000ден ашуун адам, ошол эле учурда өзбек тараптан да 1000ден ашуун адам жаркын маанайда чогулуп концерттик программа менен башталды. Эки тараптуу жолугушууда расмийлер эки өлкөнүн достугу, карым-катнашы, чек-аралардагы тоскоолдуктар жоюлушун айтып, жалпы элди куттуктады. Карапайым эл бул маалыматка ишенip-ишенбей кубанычтан көз жаш аткандар да болду. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Өзбекстан кыргызстандыктарга достук чек-ара бекетин ачты. Буга чейин карапайым эл телеграмма менен гана каттап келишкен. Эми андай чектөөлөр болбойт. Башкача айтканда, ар бир жарандын өздүгүн аныктаган паспорт аркылуу каттап турса болот. Достук бекетинин ачылыш салтанатын алдын ала билген жашоочулар бул кубанычтуу кабарды жеринен көрүү үчүн топтолуп, расмий бийлик өкүлдөрүн күтүп турду. Ош шаарына жакын жайланышкан көзөмөл пункттын ачылышына Кыргызстан тараптан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, Жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матыраимов, Айнура Алтыбаева, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарбашев, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жана башка бийлик өкүлдөрү катышты. 15 жылдан бери мына бардыгыңыздар күбөстөр. Ушул жерде биз өтө албай калдык эле. Ар кандай маселелер менен. Эми мына бүгүнкү күндө толук кандуу ачылып, тарыхый күн болуп турат. Чек-арадагы бардык тоскоолдуктар жоюлуп, 15 жыл мурун эл кандай жашаса, ошондой калыпта эки өлкө алакалары жакшыраарын айткан Анджиян облусунун акими Шухратбек Абдрахмановду жергиликтүү эл колдоого алды. Канака маселелерimiz болadigan болса, хаммасыны Кандай маселе болбосун бардыгын бир айдын ичинде чечебиз. Бизге муну Өзбекстан президенти талаш жараткан маселелердин баарын чечкиле деп тапшырма берди. Эң жакшы жетишкендигибиз мына азыр посттордун ачылышы. Телеграмма деген түшүнүк жок болду. Телеграмма деген азыр айтты, телеграмма деген балады юкалышы, Кудай кааласа. Бекеттин ачылышына арналган салтанат Өзбекстан тарапта уланды. Ал жакта миңдеген адамдар чогулуп, майрам шаң менен уланып, жогорку деңгээлдеги даярдыкта ыр бийлеринин коштоосунда кыргыз делегациясын тосуп алды. Коңшу мамлекет бул салтанаттын урматына жакшы ниет менен курмандык чалышты. Андан соң шатырда кол чабуулар менен элге чек-аранын ачылышы тууралуу маалымат берилди. Ушу кубаныч сүйүнүчүңүздөр кут болсун. Ушул кубаныч сүйүнүчтөр ушу эки элдин ортосунда дайыма болсун, түбөлүктүү болсун. Эч качан эки элдин ортосунда жамандык аралабасын. Сөзгө чыккан Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев эки өлкөнүн мамилеси жакшыргандыгына кубанып 5 сентябрь күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери 15 жылдан бери эки элдин көйгөйү болуп жаткан чек-ара маселесин 15 мүнөттө чечкендигин белгилеп, бул күндө достуктун жана ынтымактын күнү болсун деп билдирди. Эки эл үчүн чоң майрам. Эки эл үчүн 5 сентябрда Кыргыз-Өзбек достук күнү деп белгилесек болот. 5 сентябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапары менен келген. Эки президент көп жылдан бери чечилбей келген чек-ара боюнча келишимдерге кол коюшкан. Бул чечимди карапайым эл кубаттоодо. Бүгүн мына бизде аябай чоң майрам. Бүгүн биз өтө кубанычтабыз. Бүгүн биздин жүрөгүбүздө ушунчалык кубаныч. Туугандарыбыз баары Кыргызстанда. Ошого бара албайт элек. Мына жолдор ачылды, бүгүнкү күн тарыхта жазылды. Баарыбыз кубанычтабыз. Бири-биримизден эч качан арыммен дайыма yüzümüz yorug' yursin. Biz judayam xursandmiz. Shu Andijon xalqi, Xo'jaobod xalqi judayam xursandmiz. Чек-аранын ачылышы менен соода сатык жакшырып, ишкердүүлүккө тоскоолдук жаралбайт. Эки өлкө ортосундагы талаш тартыш жолго коюлат. Маалыматка ылайык, эки өлкө ортосундагы талаш жараткан чек-аралардын 85% бүткөн. Ага эки өлкө президенттеринин салымы чоң. Ушул жылдын аягына чейин эки өлкө чек-арасындагы көйгөй толук чечилери күтүлүүдө. Ага улай эле келечекте Анджиян Ош Кашкар автоунаа жолун куруу планы бар. Мындан тышкары темир жол каттамын ишке киргизүү маселеси да каралууда.
Азыр 15% ушу чечилбеген маселелер калды. Кудай буйруса, мына эки президентибиз аман болсо, мына Кудай ушундай бир тынч заман болуп турса, ал дагы проблемалар чечилет деп кече өздөрүнүн убадасын беришти. Чечилбеген маселе болбойт. Мына сүйлөшүү жолдору менен, мындай достук жол менен мен айтып атпаймынбы, мына 15 жылда чечилбеген маселелер кече 15 мүнөттө уже точка коюлду. Расмий чегарадагы тоскоолдуктар алынган соң, жарандар чегарадан өздүгүн аныктаган сыртка чыгуучу паспорттор менен гана өтүп жатышты. Ага ишенip турган карапайым эл кубанычта. Азыр паспорту менен өттүм. Азыр паспорт менен өттүм. Жолдор ачылып, ынтымак болуп калгандыгына өзүмчө кубанып жатам. Интипакчылык болуп, чегарадан шу Бишкек аркылуу өтөрдүм. Мен баштагы жылдары Өзбекстанга кириш үчүн Бишкектен өтчүмүн. Эми азыр чегарадан өтүү жеңил болуп калды. Паспорт менен гана өтүп жатам. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 15 чегара бекети бар. Анын 11-и автоунаага ылайыктуу жол, 4-өө темир жол. Бүгүнкү күндө автоунаа бекеттеринен 3-өө ачык, калганы жакынкы күндөрү ачылары күтүлүүдө. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. To the summer of love.